Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге бир аз фантастикалык тасманы көрөлү. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле каарманыбыз ээн талаада көзүн ачып, өзүнүн ким экенин, кайдан келгенин жана кайсыл жакта жатканын такыр эле эстей албай коет. Ичин кармалап жарадар экенин байкап, анан да сол билегинде кандайдыр бир белгисиз темирдин чапталып турганын көрөт. Дароо эле ошол темирди колунан чечип салганга аракетин кылып баштаса, ары жактан 3 аччан адам чыгып келет да, каарманыбыз өзү эч нерсе билбей турса, ага ар кандай сурактарды бере башташат. Бирок каарманыбыз аларга бир да сөз сүйлөбөй жатса, алар каарманыбызды туткундап кетмекчи болуп, бирок каарманыбыз оңойлтоң адам эмес экени билинип, дароо эле 3 куралчан адамды 3 жакка чачыратып салат да. Алардын бирөөсүнүн тапанчасын, кийимдерин жана атын минип алып, андан ары жөнөп кетет. Ал жакын жердеги шаарчалардын бирине келет да, атын байлап, бир үйгө кирип барып, сыягы үйдө эч ким жок окшойт деп ойлоп, жанагы жаратын дарылоого киришет. Ошол учурда анын артынан үйдүн ээси чыгып, куралын такап, каарманыбыз болсо ага эч кандай каршылык көрсөтпөй, жарадар экендигин айтып жардам сурайт. Анда үйдүн ээси каарманыбыздын тапанчасын алып алгандан кийин ага жардам берүүнү чечип, анын жаратын дарылап бере баштайт. Ошол учурда биз шаардын ортосуна туруп алып чуу салып жаткан полковник Доллархайттын эрке баласын көрөбүз. Ал өзүнүн колунан эч нерсе келбегени менен элдин баардыгына чоң чыгып, өзү каалагандай иштерди жасап, анын атасы полковник болгондуктан эл дагы анын кылыктарына чыдап келет. Ошентип полковниктин баласы ошол жердеги чакан кафенин ээсин уртокмокко алып ызы чуу чыгарып жатканда, үйдүн ээси жана каарманыбыз дагы көчөгө чыгышат. Анда полковниктин баласы дароо эле бейтааныш каарманыбызга келип сайыла баштап, бирок каарманыбыз аны бир кыймыл менен эле өз ордуна коюп коет. Анда полковниктин баласы дагы жөн калбай, аны коркутам деп жатып, башка адамды тапанчасы менен атып алат. Мындай көрүнүштөн кийин шаардын шерифи сен өтө эле чектен чыгып кеттиң деп полковниктин баласын камакка алат. Дал ушул учурда биз полковниктин уйларын кайтарып жүргөн 3 адамды көрөбүз. Алар өздөрүнчө бири-бирине аңгеме айтып отурушуп, бир кезде бирөөсү дааратканага жөнөйт. Бирок дал ошол мезгилде шумдуктуудай иш болуп, чагылган сымал жалт эткен көрүнүштөн кийин бир эле адам аман калганын көрөбүз. Ал жердеги полковниктин уйларынан жана берки адамдардан дайын жок эле бак тарактар өрттөнө баштайт. Ал эми каарманыбыз болсо ошол жердеги кафеге кирип ичимдик ичип жатса, шаардын шерифи бир топ адамдары менен кирип келет да каарманыбызга: "Менин байкашымча сен издөөдө жүргөн бир кылмыштуу топтун башчысына окшоп жатасың. Каршылык көрсөтпөй куралыңды таштап биз менен полиция мекемесине барасың" десе, каарманыбыз аларга дароо эле каршылык көрсөтө баштап, бирок болбой эле эсин жоготуп кармалып калат. Бир кезде көзүн ачса, аны темир торго камап коюшуп, жанындагы темир тордо болсо полковниктин баласы сайрап жаткан болот. Ал эми кийинки көрүнүштө полковник Доллархайт жанагы тирүү калган адамды кармап алып кыйноого алып жатканын көрөбүз. Полковник ал адамдан: "Силер менин уйларымды атайлап эле өлтүрдүңөр. Тиги эле экөө каяка качып кетти" деп сураса, тирүү калган адам болушунча актанып: "Мен эмне болуп кеткенин өзүм деле түшүнбөй калдым. Бир көз ирмем деле жалт эте түшүп, баардыгы жалындаган отко айланды" деп айтса, полковник ага ишенбей колу бутун байлап атка сүйрөтүп салды. Ал эми бул кезде полковниктин баласы менен каарманыбызды шаардын шерифи федералдык маршалга соттоо үчүн жөнөтүп жаткан. Экөө арабага жүктөлүп жөнөтүлөйүн деп жатканда, арабага Элла деген кыз чукулдап келип, каарманыбызга: "Мен сенин колуңдагы темирди байкадым. Сен кайсыл жактан келгениңди мага айтып бер. Бул мага өтө маанилүү. Сен мага керексиң" деп жатса, күтүлбөгөн жерден ал жерге бир топ атчандар чаап келип калышат. Көрсө полковник адамдары менен жетип келген болуп, андан да кызыгы ал өз баласын чыгарып алуудан мурун каарманыбыз Джейктен алтынды талап кыла баштайт. Көрсө каарманыбыздын аты Джейк болуп, ал полковниктин алтындарын уурдап алган байтор. Эмне болгон күндө дагы азыркы учурда Джейк эч нерсени эстей албай жатат. Ошондо Джейк бир канча алтындарды алып үйүнө жубайына барганын эстеп, бирок андан ары эмне болгонун такыр эле эстей албай койду. Дал ошол учурда кезектеги шумдук башталып, те алыстан асмандан эле жаркыраган нурлар пайда боло баштайт. Элдер таң калып карап жатышса, ал жарыктар жакындагандан жакындап келип, бир көз ирмемде эле шаарды аткылап соккуларды бере башташат. Асманда учкан түшүнүксүз нерселер өздөрүнүн аппараттары менен жердеги адамдарды чекеден эле илип кете баштайт. Ар ким өз колунан келишинче коргоно башташып, дал ушул мезгилде Джейктин колундагы аппарат жанып эле иштей баштайт. Темирден чыккан бир кызыктай сокку арабанын бир жак капталын чачырата атып, бул аппаратты кантип колдонушту билбеген Джейк дароо эле колун жанагы асманда учуп жүргөн белгисиз нерселерге мээлеп, анын аппараты дагы бир жолу атканда ошол асмандагы учактардын бири кулап түшөт. Чаңдын арасынан эч нерсе көрбөй калган адамдар жакындап барышып, баардыгы тең жанагы түшүнүксүз учакты тегерене карап турушту. Дал ушул учурда бул учактар келгиндердин учактары экени белгилүү болуп, учактан чыгып качып кеткен түшүнүксүз жандыктын издери калып калыптыр. Ушундай кыска көз ирмемдин ичинде
ичинде эле келгиндер полковниктин баласын кошуп башка бир топ адамдардын баардыгын илип кеткенге жетишиптир. Бир аздан соң полковник Джейкке келет да сенин колуңдагы эмне болгон темир аны сага ким берди деп сурай баштап, Джейк полковникке эч нерсе эсинде жок экендигин айтса, полковник Джейкке биз эртең бул келгиндердин аркасынан кууп жөнөшүбүз керек. Жанагы изди кууп жүрүп отуруп аларды таап, уурдалган адамдарды куткарышыбыз керек деп айтса, Джейк аларга макул болбой, менин силер менен ишим да жок дегендей кылып кетип калат. Элла кетип бара жаткан Джейктин аркасынан аңдып бара жатса, Джейк аны кармап алып сага эмне керек деп сурайт. Анда Элла Джейкке бул келгиндер менин да элимди кырып жок кылышкан. Ошондуктан мен бул келгиндердин уюгу каякта экенин билишим керек. Сенин колуңда темир бар болгонуна караганда сен алардын уюгу кайда экенин билет окшойсуң деп айтса, Джейк адатынча Эллага мени ээрчебе деп айтат да андан ары кетип калат. Анда Элла эмне кылаарын билбей, полковник жана бир канча адамдар кечээки келгиндердин изин кууп кетип жатышкандарын көрүп, ошолорго кошулуп алат. Бул кезде Джейк болсо өзүнүн үйүн эстеп таап келиптир. Үйүнө киргенде ага бир аз нерсе эсине түшүп, көрсө ал бир канча алтынды алып келип, жубайына эми биз бай болуп жашайбыз деп айтып жаткан кезде эле жанагы алтындар ээрип жогору көздөй эле көтөрүлө баштайт. Дароо эле келгиндердин учагы үйдүн үстүн жарып, алтындар менен кошо Джейктин аялын жана өзүн кошо илип кетиптир. Джейк андан ары эмне болгонун эстегенге аракет кылып, бирок такыр эле эстей албай коет. Ошентип Джейк аялын келгиндер уурдап кеткенин түшүнгөн соң, кайрадан полковниктин аркасынан жетип барат да аларга кошулат. Бардыгы изди кууп жүрүп отурушуп кечинде бир жерге түнөп калышып, көрсө кечээки качкан жандык дагы ушул жерге келип бекинген болот. Түн ортосунда ал полковникке кошулуп келе жаткан кичинекей балага кол салганга аракет кылып, бирок бактыга жараша баланы башка адамдар куткарып өздөрү курман болушту. Ал эми жанагы келгинге эч бир ок тийбей, ал андан ары качып кеткенин көрөбүз. Эртеси алар андан ары жол жүрүп бара жатышса эле, күтүлбөгөн жерден аларды кылмышкерлердин бандасы курчап калат. Бирок бул жагы дагы кызык иш болуп, банда башчысы Джейкти таанып калып, көрсө Джейк буга чейинки өмүрүндө чындап эле ошол кылмышкерлердин бандасынын башчысы болчу экен. Адамдары Джейктин кайда жоголуп кеткенин сурашып, Джейк болсо эч нерсе эстей албай турса дагы аларга сыр бербей, кайрадан өз бандасын өзү башкара баштап, бирок бул Джейктин бандасынын болгону бир бөлүгү экен. Ошондуктан банда мүчөлөрү аларды толук бандага алып барышып, тилекке каршы бул кезде Джейктин ордуна башка адам топ башчысы болуп калыптыр. Ал топ башчысы бир топ адамдары менен дароо эле Джейкти уртокмокко ала баштап, алтындардын кайда экендигин сурай баштайт. Көрсө Джейктин кылмыштуу тобу полковниктин алтындарын уурдап алышкандан кийин, Джейк ал алтындарды командасы менен бөлүшпөй эле алып кетип калган болот. Джейк болсо бандасына менде бир да тыйын алтын жок. Алтындарды менден кандайдыр бир шайтанга окшогон түшүнүксүз жандыктар алып кеткен деп айтат. Албетте анын сөзүнө бир да адам ишенген жок. Жыйынтыгында Джейк жанагы колундагы акыл эс менен башкарылган аппаратты иштетип, банда башчысын ошол жерден эле ыргыта атып өлтүрөт. Анда өлүп калган банда башчысынын тарапташтары Джейк менен полковниктин адамдарын кууп жөнөшөт. Бирок а дегенче болбой эле тоонун аркасынан бир канча учактар чыгып, келгиндердин учактары жердеги атчандарга соккуларды уруп, адаттагыдай эле ар кайсы адамдарды илип уурдап кете башташат. Бир кезде учактардын бири Элланы дагы илип уурдап кетип, бул кезде Эллага бир аз сезимдери ачылып калган Джейк болсо, болушунча атты катуучу аппаратта жардын кырынан ошол учакка секирип жабышып калат. Джейк жанагы куралы менен учакты атып сууга кулатып түшүрүп, бактыга жараша Элланы куткарып чыгып алат. Бирок учактагы келгин дагы суудан тирүү чыгып, күтүлбөгөн жерден Элланы өлтүргөнгө жетишип калат. Джейк дароо аны атып өлтүрүп, Элланын өмүрүн сактап калуу үчүн аны көтөрүп алып жөнөйт. Бирок качан ал полковниктин адамдарына жетип келгенде, адамдар Элланын өлгөнүн айтышат. Дал ошол учурда ушул эле жетишпей аткан субаларды индеецтер басып калышып, бирок бир кезде өлүп калган Элла тирилип туруп келсе, аны көргөн индеецтер кудайын көргөндөй эле оозорун ачып токтоп калышат. Көрсө Элла дагы келгиндерге окшоп эле башка аламдан келген болуп, чындап эле жанагы мыкаачы келгиндер анын элдерин дагы кырып жок кылгандыктан Элла алардан өч алууну көздөйт. Элла ал жердеги элдин баардыгына түшүндүрүп, бул келгиндердин кайсы бир жерде уюгу, кемеси бар жана алар өздөрүнүн процесси аркылуу жер алдындагы алтындардын баардыгын ээритип топтоп жатышат. Силер адамдар деле бири-бириңерден алтын талашып жүргөн сыяктуу, аларга деле алтын өтө баалуу жана керек деп түшүндүрүп берет. Анан да мен ошол келгиндердин кемеси жайгашкан жерде такыр эле таба албай жатам. Ал кеменин каякта экенин Джейк гана эстеши керек деп айтса, индеецтер Джейкке кандайдыр бир чөп жар даарысын беришип, Джейк ал даарыны ичкенден кийин эсинен таанып, мурунку жашоосунда эмнелер болгондугун баарын эсине түшүрөт. Көрсө келгиндер Джейкти жана аялын кармап барып алып, бир бөлмөгө кадимкидей эле өздөрүнүн тажрыйбасын жүргүзө баштап, Джейктин аялын кадимкидей эле анын көз алдында күйгүзүп гүлгө айландырып салганын, андан соң экспериментти Джейкке дагы жасоого киришкенде, Джейк бир колун бошотуп алууга мүмкүн болуп, Джейк ошол жердеги уштуу аппарат менен келгиндин көзүн жаралап, бошоноюн деп жатып кокусунан колуна жанагы темир аппарат чапталып калып, бирок эч нерсеге карабастан
албастан Джейк ал жактан качып кеткенге мүмкүн болгонун эстейт. Эртеси полковниктин адамдары индеецтер менен биргеликте тоолордун чаптардын арасынан ошол келгиндердин кемесин таап алышат. Анда Джейк дароо эле кошумча күч керек экенин билип, баягы өзүнүн бандасына кайтып келет да аларга бардыгын түшүндүрүп берип, эгер бул келгиндерди ушундайында жок кылбасак, анда жакында бардыгыбыздын күнүбүз бүтөт деп айтып, аларды ишендирет да келгиндер менен салгылашууга алып келет. Джейктин планы боюнча 4-5 адам кемеге чыгып барып, анын ачык жерине бир канча динамитти ыргытышып, бир топ жарылууну пайда кылышат. Жарылуудан кийин дароо эле кемеден жер жайнаган келгиндер чыга башташып, адамдар менен келгиндердин ортосундагы салгылаш башталат. Полковниктин адамдары мылтыктары менен, ал эми индеецтер болсо жаалары менен каршы туруп жатышты. Бирок келгиндер ушундай чоң болгондуктан адамдарды аттары менен кошо эле көтөрүп чыгып өлтүрүп жатканын көрөбүз. Бул кезде Джейк менен Элла кеменин ичине уурдалган адамдарды куткарууга киришет. Келгиндер алардын да ар бирин тажрыйбадан өткөрүү үчүн кандайдыр бир нерселерге асып, ак нерсени каратып гипноздоп коюптур. Элла менен Джейк ак нерсени жарып адамдарды акырындан бошото башташып, гипноздолгон адамдар болсо акырындан эстерине келе башташат. Эми соңунда келгиндердин кемесин жардырып жиберүү гана калды. Ал үчүн Джейк колундагы аппаратты чечиши керек эле. Элла Джейкке: сен бул аппаратты өзүңдүн акыл эсиң менен башкарасың. Кааласаң атасың, кааласаң өчүрөсүң, кааласаң чечип саласың деп айтса, Джейк акыл эси менен башкарганга аракет кылып жатып, акыры аппаратты чечет. Көрсө Элла дал ушул аппараттын жардамы менен кемени жардырып жиберүүнү көздөп, кемеге кирип бара жатканда Джейк менен коштошуп эле экинчи келбээрин айтып жөнөп кетет. Анда Джейк аны кое бергиси келбей артынан барайын деп жатса, келгиндердин бири ага кол салып дээрлик Джейкти өлтүрөйүн деп калганда, полковник келгиндерди жеңип ал жерге да келип, Джейкке жардам берип экөөлөп атып келгинди өлтүрүшөт. Дал ушул учурда кеме козголуп асманды көздөй көтөрүлө баштагандыктан, Джейк менен полковник сыртка чыгып элдерге кошулушуп, ал эми жанагы кеме көрсө өтө чоң болуп, анын көпчүлүк бөлүгү эле жердин алдында экен. Кеме учуп жөнөп асманга бир топ көтөрүлүп калган кезде, Элла өз милдетин аткарып кемени бүтүн бойдон жардырып жиберет. Көрсө бул кеме башка планетадан келген келгиндердин болгону чалгынчылары болчу экен. Эгер бул кеме кайрадан өздөрүнүн планетасына кайтып бара турган болсо, анда башка планеталыктар бүтүндөй келип жерди басып алышмак. Ошентип куткарылган адамдар өз жакындары менен көрүшүп, жолугушушуп, адамдар андан ары өздөрүнүн жашоосун, тиричилигин улай башташат. Ал эми полковник болсо Джейктин мурун кылмышкер болгонуна карабай, ага тагылган күнөөнү алып бошотуп жиберет. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.